Жалал Абад шаарында буга чейин 50 жаңы автобус келип, бирок метан куюучу жайдын жоктугунан улам токтоп турган болчу. Бүгүн ишке түшүп, кайрадан автобустар эл кызматында жүрө башташты. Ушу заправканын ишке киргендиги өтө чоң жетишкендик болуп атат. Азимжан Ергешев жаңы келген автобусту башкарат. Айтымында буга чейин метандын жоктугунан улам убактылуу Өзбекстандан толтурууга туура келип, көйгөй жаралгандан улам 2023 жылдын 20 декабрынан тартып алар иштебей калган. Эми метан газ куюучу жай ишке түшүп, автобустар толугу менен иштей баштады. Мына эми Куда кааласа өзүбүздүн заправка бүтүп калды. Эми буюрса бизден дагы башка автобустардан башка дагы техникалар ушу метанга өтүп куюшат деген ойдобуз. Анан ушу Жалал Абадыбыз өркүндөп өсө берсин. Эл журтубуз тынч болсун. Бекет Сузак районунун шаарга жакын аймагында курулду. Ага себеп Ош-Юг трансгаздын негизги линиясы Сузак району менен кесилишкендиктен ушул аймакка курууга туура келген. Ал үчүн 70 сотук жер берилген. Каржы жагынан шаар бийлиги өзбекстандык инвесторлорду тарткан. Метан куюучу жайды ишке киргиздик. Бул жайда 10 чукул жаран иш менен камсыз болот. Ал эми күйүүчү май менен жүргөн автобустарга салыштырмалуу бул 2 эсеге арзанга түшөт. Мында бир учурда 8 автоунаага метан толтурууга шарт түзүлгөн. Бул эми биздин 50 автобусту эле газ менен камсыздап бербейт. Андан сырткарда биз установка кыла турган газовый оборудование, метан оборудованиясын установка кыла тургандагы тетиктерин алып келгиле деп атабыз. Биздин Жалал Абад шаарында өзүбүздүн эле премьерге караган көп техникаларыбыз бар. Бюджетти үнөмдөө максатында алып келип установка кыла турган болсок, биз дагы акча каражатын толук үнөмдөй алабыз да. Учурда абал турукташып, бардык автобустар каттамга чыгып иштеп жатат. Аймактык ирилештирүү жумуштарына байланыштуу шаар аймагында кошумча автобустардын каттамдык линиялары дагы кошулган. Азыркы күнү биз 7 линияны камсыздайбыз. Анын ичинде Тайгараевка 3 линия бар. Чөкөдөбө менен Ырыстан кирген дагы бир линия кошулду. Птицаградты коштук. 10 линияга дагы бир линия кылып Дачаны кошконбуз. Ошондо ошолорду линияларды кыскартып, биз 7 линияга шаар ичинде полный жүргүзөбүз. Эске салсак, Жалал Абад шаарына 2023 жылдын 26 октябрында метан газы менен жүрө турган 50 автобус өлкө башчысы тарабынан тапшырылган. Эми алардын баары үзгүлтүксүз каттамга түшүп, эл кызматына жарай баштайт. Андан сырткары 10 даана электробус каттамга чыккан. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.